Кыргыз адабияты сабагы 6-класстар үчүн. Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүн биз силер менен Алыкул Осмоновдун калемине таандык Толубай сынчы поэмасы менен таанышабыз. Азизхандын Толубайга жолугуп, тулпар тандоого буйрук беришин, Толубайдын тулпар тандашын жана анын сынчылык өнөрүн билесиңер, ошондой эле поэмага талдоо жүргүзөсүңөр. Алгач балдар, поэманын автору Алыкул Осмоновдун чыгармачылыгына бир аз кайрыла кетели. Алыкул Осмонов кыргыз элинин белгилүү акыны 1915-жылы Панфилов районуна караштуу Каптал-Арык айылында туулган. Кенедейинен томолой жетим калып, Токмоктогу балдар үйүндө тарбияланган. Алыкул Осмоновдун кыргыз элине калтырып кеткен ондон ашык китептери бар. Ошондой эле кыргыз фольклоруна кайрылып, аларды кайрадан иштеп чыгып жазган эмгектери да бар. Мына ошолордун бири бүгүнкү биз өтө турган Толубай сынчы поэмасы экен. Эмесе балдар, Толубай сынчы поэмасын кум коюп угалы. Азизхандын сынчыга жолугушу. Замана кандай кары, кандай керең, замандап учкан сайын түбү терең. Ошондой унутулган бир күндөрдө Кыргыздан Толубай сынчы өткөн экен. Кыргыздарга ал кезде Азиз деген падыша хандык кылган экен. Азизхан нечен миң сан кол жыйып, Кытайлардан доо алам деген чабуулга аттанууну ойлонот. Калкына жар чакырат. Көл кечип, ашуу ашып, жол жүргөнгө, кабыландай кайра тартпай жоо сүрүүгө, кан сапарга минүүгө сынчылар тулпар тандасын деп жар чакырат. Бирок шартым бар. Эгер тулпарды туура эмес тандап, жаза тайса, ошол сынчынын эки көзүн оюп алам дейт. Муну уккан сынчылар дүрбүлөңгө түшүшөт. Ушундан бир аз күн өткөндөн кийин эле Азизхан уучулукта жүрүп, жолу болбой келатканда кыбыланы карап алып, качанкы бир куурап калган башты кармап, күбүрөнгөн бир чалды көрөт. Жанындагы жан жөөкөрүн жайын билип келүүгө жиберет. Ал келип салам айтса, чал алик албайт. Эч нерсеге көңүл бурбай эле минтип сүйлөнүп аткан болот. Аттиң-ай, Толубайлыгын сен билсеңчи, тушунда тулпарлыгың мен билсемчи. Келген жаш бала Толубай чалга минтип айтат. Сен кимсиң? Эгер билбей кайтсам көңүлүм кирдейт. А бул эмне деп сурайт. Ошондо чал, бул Куубаш Алпамыштын чаар аты эле дейт. Мына ушул сүйлөшүүдөн кийин баягы келген жаш мырза ары жакта турган шаңдуу топко белги берет. Күтүрөп келген жаштар баягы Толубай чалды Азизхандын ордосуна алып келишет. Качанкы бир куурап калган баштын кимдики экендигин, кайсы ат экендигин билип аткан Толубайга Азизхан мындай деп тапшырма берет. Астынан эсеп жеткис жылкыларды айдатып, эми ушулардын ичинен тулпарын тапкын деп кыйноого салат. Толубай болсо же жарайт, же жок деп айтпастан, бир да туякты кур кетирбей, ичинен сынап карап отурат. Ошентип, күн чак түштөн бешимге ойт. Сан жылкылардын арасынан бирин да жактырбайт. Толубай башын жерден албайт. Ал аңгыча Азизхандын асемдүү жабууларды жабынган асыл тулпарлары чубап өтө баштады. Азизхандын эрке өскөн жалгыз баласы коштоп баратты. Хан эми сынчым эмнедер экен дегенсип тиктеп карады. Бирок Толубайга дагы деле эч бир тулпар жаккан жок. Азизхандын ызасы кайнады. Баркылдап кулдарына минтип айтты. Бул кесирдүү сынчынын астынан шаардагы мен атмын дегендин баарын өткөргүлө деди. Хандын айтканы аткарылды. Сынчы бул жолу да башын көтөрбөй, былк этпей отурду. Эч бир атты жактырбады. Азизхан бул жорукка айран болду. Канакей, өткөргүлө, дагы барбы дегенде, бир гана кармыш кулдун бозу калды дешти. Кырчаңгы, арык, ачка, эшек кейпи, кыбырап сылтый базып боз да келди.
Ошондо Толубай сынчы ыргып тура калды. Падышам, анык тулпар ушул деди. Азиз хан мунукканда калтырады. Кабагың карыш түйүп каарланды. Арсыз чал, шылдыңыңа жаза бул деп, сынчынын эки көзүн оюп салды. Ошентип Толубай сынчы эки көзүнөн ажырады. Толубай сынчы Азиз хандын бул бүтүмүнө таарынган жок. Оюлган эки көзүн аярылап эки колу менен басып туруп, хандын алдына келип токтоп мындай деди: "Дартымды ук, акыркы жолу улуу ханым. Эки көзүмдүн куну үчүн жаман боз менде калсын" деди. Азиз хан алсаң ала бер дегендей белги кылып басып кетти. Ошондо жаман бозду жетелеп Толубай өз жолуна түштү. Арадан көп күн өтүп, көп таң атты. Толубай сынчы баягы боз атты эч адамга көрсөтпөй бакты. Туура 41 күн болгондо ашуу зоодо чалыкпас, арыбас, борошодо кайыкпас кылып кулпунтуп минип чыкты. Өзү жолду көрбөгөндүктөн кемпирин астыга мингизип, өзү учкашып алып, сейилдеп келаткан Азиз ханды тосуп чыгышты. Сынчы айтты: "Азиз ханым, амансыңбы? Биз минип турган өзүң көргөн боз жаманың. Эгерде жигитчилик намысың болсо, бизди кууп жетип алгын" деди. Кемпири аттын оозун кое берди. Азиз хан өзү баштап: "Жет, карма" деп ызы-чуу болуп, баягы Толубайды кубалап жөнөштү. Шумдугай, көзгүлейишпейт эч бир нерсе, учат бейим, бул боз айбан чуркайт десе. Бир күн өткөндөн кийин кубалап келаткан аттын кандай экенин кемпиринен сурады. Кемпири чоң күрөң боз ат экен деди. Сынчы анда: "Билем аны, жука туяк. Биздин атты таштак жерге салгын" деди. Кемпири аттын оозун таштак жерге бурду. Чын эле баягы чоң күрөң боз ат чыдай албай, баса албай калды. Эртеси экинчи күнү түш мезгилдерде кемпиринен "Бүгүнкү бизди кубалап келаткан ат кандай ат экен" дегенде, "Жээрде кашка ат экен" деди. "Билем, жээрде кашка ат жеңил кашка, болгону 2,5 асый жашта. Мээси жука бул аттын" деди. Кемпирим: "Күн ачык тийген жерге салгын" деди. Ошентип кемпири аттын оозун күн тийген жака бурду. Чын эле жээрде кашканын башына күн өтүп, чуркай албай калды. Ал эми 3-күнү таң алдында эң сүрдүү дабыш чыкты. Кемпири артка карап, жибек көкүл аттын келатканын айтты. Анда сынчы: бул Азиз хандын өзү экен. Жибек көкүл чындыгында тулпар ат, бирок бир кемчилиги бар. Ага мактоо жарашпайт" деди. "Ошон үчүн кемпирим, ханды беттеп алдынан чыгалы, тарт алдына" деди. Азиз хандын маңдайына келип: "Чиркин-ай, жибек көкүл не укмушат? Чолпон көз, чүрөк моюн, алтын туяк" дегенче эле баягы жибек көкүл ат жерди чапчып, жүрө албай туруп калды. Ошондо Толубай сынчы Азиз ханга мындай деди: "Жаман боз, мен минген ат таанып кара. Падышам сын баркына жете албадың. Акыркы ээн талаада сен маскара. Менде жок арман дугар тууган досум, жанада өнөр билген жан жолдошум. Кантейин жаратканга айтаарым бар, артымда атымды айтар заман болсун." Азиз ханга акыркы сөзүн айткандан кийин баягы боз тулпарына камчы салып, дайынсыз сапарга эли жери жоктой зымырап жөнөгөн экен. Окуу китебиңерден балдар, силер дагы бул чыгарманы толуктап окугула. Жана дагы дептериңерди алып чыгып, төмөнкү тапшырмаларды аткаргыла. Биринчи тапшырма: чыгарма боюнча суроолорго жооп бергиле. Азиз хан Толубайга биринчи жолу эмне кылып отурганда жолукту. Кайсы сөзүнөн улам Толубайдын сынчы экендигин байкап, ордого алып келишти. Толубайдын алдынан кандай аттар өттү, эмне үчүн жаккан жок.
Толубай кайсы атты анык тулпар деди. Эмне үчүн Азизхан Толубайдын эки көзүн тең ойдуруп салды? Көзү оюлган Толубай Азизхандан көзүнүн куну үчүн эмнени сурады? Поэма боюнча берилген мына ушул суроолорго жооп бергиле. Андан кийин Толубай сынчы тандаган Кармыш кулдун кырчаңгы боз аты кандай эле? Чыгармада сүрөттөлүшү берилген. Жазабыз. 3-чү тапшырма. Кырчаңгы бозду тулпар кылып таптагандан кийин кемпири менен Толубай Азизхандан качышкан. Мына ошондо артынан кубалаган аттарды Толубай кантип сындады? Толубай сынчынын чоң күрөң бозго, жерде кашкага, жибек көкүл тулпарга берген бааларын жазгыла. Чыгарманын аягында Толубай сынчы Азизханга эмне деди? Ыр-саптарын толуктагыла. Силер тулпар дегенди кандай түшүнөсүңөр? Чечмелеп көргүлө. Анан сынчы деген сөздүн маанисин кандай түшүнөсүңөр? Мына ушул эки сөздү чечмелегенге аракет кылгыла. Эл оозунда айтылып келген лакап бар. Мына ушул лакапты толуктагыла. Шуну менен балдар сабагыбыз соңуна чыкты. Бүгүнкү биздин Толубай сынчы поэмабыз силер үчүн абдан кызыктуу болду деп ойлойм. Өз алдыңарча да окугула. Саламатта калгыла балдар.